Kırgız tilin үйrөнүү экинчи сабак. Тема: үй-бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери. Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен кыргыз тилин үйрөнүү үчүн экинчи сабагыбызды баштайбыз. Биздин сабагыбыздын темасы үй-бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери. Айденек дүкөндөн сүт, нан сатып келет. Нан – хлеб, сүт – молоко. Эжеси гүлдөргө суу куят, чаңдарды сүртөт. Атам жашылчаларды сугарат. Апам тамак даярдайт. Айденек дүкөнгө барат. Айденек идет в магазин. Эжем чаңдарды сүртөт. Сестра вытирает пыль. Атам тамак жасайт. Мама готовит ужин. Атам жашылчаларды сугарат. Папа поливает овощи. Төмөнкү сүйлөмдөрдү толуктап, өз алдынча дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бул биздин үй-бүлө. Үй-бүлө анча чоң эмес. Ошентип кыргыз тилин үйрөнүү үчүн түзүлгөн экинчи сабагыбыз аягына чыкты.